Assalamualaikum, қандайсыздар, достар, денсаулық, işlerіңіздер жақсы? Алыста жүрген мекендештер, барыңыздарға дағы бір жолы ассалаумалейкум. Біз енді ұшы басқаға не үшін келгенімізді білесіздер. Артта тұрған машинада такси өтіп жүремін. Бұл видеода, достар, бұл үшінші мен өте мәнінен өрсені дағы бір жолы қозғап кеткім келді, достар. Мүмкін болса, қайрақ шығып кетпестен лайкты басып, ұшы видеоны достарыңыздарға жіберіңіздер, алардағы көрсін. Ұшы теманы аяғына шығалы же жөнеле қойылуы. Қандай дейсіздер? Мен негізі Москваға іштегені келгенмін, іштегені келіп, онан бош уақытым болмай қалады. Мына машиналар шыққанда, мен заказды болып қалдым, телефонмен тарта алмай қаладым да. Сен айтпайсың бі, не жөнінде деп сұрасаңыздар, азыр ушул эле достар, өзүбүздүн Кыргызстандагы оң рулдуу унааларга кайра уруксат берсе, ушундай соп сонун караңыздарчы, Toyota Mark 2. Ушундай соп сонун машиналарды айдамакпыз да. Караңыздарчы, 280 ат күчү бар, 2.5 заводской турбо моторунун соп сонун Toyota Mark 2 автоунаасы бул жерде турат. Ушул сыяктуу достар, Москвада өтө толтура машина да. Анан дагы бир нерсени айтып кетким келди, достар. Азыр мынау Иван Килин, дагы бир-эки ушул ютубка кирип эле карасаңыздар билесиздер, Иван Килин деген блогерлер бар экен. Ошолор азыр мен силерге мындай ошолор достар, ушул сыяктуу жаңы келаткан, жылы жаңы до сих пор Владивостоктон распил конструктор кылып алып келип, учетко коюп, скрытый левый, Кыргыз, Казакстан и так далее өздөрүнүн скрытый эски машиналар номерге коюп алып, соп-сонун айдап турушат да. Анан мен эмнени байкадым, достор? Ушул сыяктуу жаңы чыккан баягы Toyota Crown, Honda Step, Alphard'ты кимдир бирөө кылып атат, мен билбейм, ошол аты жөнүн айтпай эле коеюн. Кыргыз номерге, же болбосо Казакстан номерге, Армения, же болбосо дагы бир кайсы бир номерге, эски бир машинанын же болбосо жасалма номер менен коюп алып айдап жүргөндөр бар экен да. Владивостоктон мисалы ушундай машинаны бир 250ге алып туруп, номерди канчага алып атат билбейм, ошону алып туруп арзан эле коюп айдап жүрөт да. Койчу, сен мындай эле сүйлөп атасың го десеңиздер, мен факт катары мен 2-3 машинаны билдим да уже. Просто мен азыр өзүм мындайда такси өтүп жүргөн үчүн убактым болбой атат, досторчу. Атайын ушундай изилдеп сиздерге тартып көрсөтөйүн дегенчи, мен азыр биякта мына аэропортко заказ чыккан, азыр чыгыш керек. Мына ошол жерде күтүп атам. Калкустан эле келип калып тартып атам бул жердечи. Левый номерди коюп, кыргыз номер менен Toyota Crown деген машинаны көрдүм, достор. 2007 рестайлинг 3.5, атайын ошого кызыгып өзүм алам деп жүрдүм эле да. Анан бир карасам, көргөндөр болуш керек, 730 000 деп коюп коюптур, өтө идеал, өтө жакшы ушундай дискада коюп коюптур. Номери жаңы номерде турат да. 3 жылдан бери өзүм айдап жүрөм деп официальный кылып, опциясын жазып тур. Анан мен ошол номерди өзүдөгү баягы карчекке жаздым. Жазсам чыккан жок мындай номер. Ушундайдан мен дагы экөөнү таптым. Альфардтан дагы экөөнү таптым да. Доказать этпей десеңиздер, мен азыр сразу мени алдыма бирөө келсин, мен ушу мындай бир жанында бирөө болсо, чогуу биргеликте доказать этип берем, телефонго көрсөтүпчү. Аз тартканга телефон жок болот, аз башка бирөө көрсөтүп бергенге. Негизи, достор, буну мындай доказать этиштин деле кереги жок, бул факт. Ушул сыяктуу, достор, мындай соп-сонун машиналар жалко болуп атат да, досторчу. Кандай дейсиздер? Ушул Москва жергесиндеги мекендештер бир жерге чогулайлыбы? Мындай оң рулдуу унааларды бизге официальный уруксатты берсе, Япониядан өзүбүзгө түз алып келсек, ушундай машиналар азыр бизде почти миллионго турат. Honda Fit $9000 дейт, жаңылар өзүдө. Көрүп атасыздарбы? Honda Fit'тер $9000. Стептер жакында $15000 официальный уровеньге чыгып калат. Азыр 12-13 деп атат жакшыларычы. Эгер ушул кетиш болсо, дагы бир 2-3 жылдан кийин $20000 эле ашып кетет. Акчасы бар адамдар, достор, айдап жүрө берет. Отуруштары велюр экен, коробка автомат, моно рул. Задний камерасы бар, повторительдері бар екен, юбкасы бар екен, өте сонун
родной крас экен өзүгө дагычы. Вообще идеал. Достор, мен дагы чынында эле достор. Мен баягы ошо Иван Килин деген сыяктуу дагы бир блогер менен байланышка чыктым. Байланышка чыксам айтты, ошол жактан түз алып келип беребиз деди. Бирок силерге учетко коелу, ал жагын өзүңөр чечип аласыңар дедим да. Биз ошо мурунку ценага алып келип беребиз деди. Бизден эмнеге кымбат болот? Жөн гана Владивостокко ташыган адамдар. Владивостокко ташып, андан сатып алып туруп, кайра адамдарга и так далее перевозчиктерге саткан адамдар кымбат атып аткан да. Машинанын баасынчы. Негизи дейт, Японияда жанагы аукцион деп коет го, ошо аукциондо машиналардын баалары үрөгөндө мурун кандай болсо ошонун үстүнө ашып барса 5000 же 10000, потолок 20000 кошулду дейт. Мисалга алайын достор. Мисалга мына Honda Step $400 дейт. Баягы биздеги RF3, RF4, RF5 спадалар $500 экен. Спадалар $500. Honda Fit $300 экен достор. До сих пор ошондой турат да. Ал просто эмне айтып атат? Баягы посредниктер эле жолдо трал кымбаттап кетти. Анан жанагы корабль деп коет го, корабль менен алып келген жол киреси кымбаттаган үчүн бир аз көтөрүлдү дейт. Азыр бизде курс түшүп кетти достор. Курс түшүп кетти. Бизге өзүбүзгө түз алып келсе мейли. Мурун мисалы мен өзүм лично Honda Step спаданы алганмын да. Мага шүгүр азыр дагы деле машинабыз бар, бирок кайра сатканбыз да. Ошол убакта биз алганда 2014-жылы 330 миңге алганбыз. Мейли азыр 400 миң болсун. Келиш менен биз алгы оформление бүт мына комплектация жакшысын алганбыз да. Ошондо дагы 330 миңге түшкөн. Мейли 400 миңге түшкөндө дагы достор 500 миңге өттү, баягы оформлениясы кымбаттап кетип, башка болуп, бензин кымбаттады, бир нерсе болгон чакта дагы 500 миңге түшсө дагычы башка биздеги жүргөн машиналардын баалары түшүп кетмек да. Азыр мисалы миллионга чыгып аткан стептердин баалары автоматтык түрдө паска түшмөк. Ошондой достор, видеону бөлүшүңүздөр. Мен кинетим чыгып калды окшойт. Көрүшкөнчө, ошондой эле достор. Анан Москвадагы менин көрүүчүлөрүм жакында мен айылга кетемин. Достор, видеону дагы деле көрүп аткандар болсо бөлүшүп коюңуздар. Владивостокко барып, доказать этип, көрүп бер деп турган болсоңуздар, мага жөн гана ушу картама жол киреме авиан билетке. Анан 1-2 күн турсам ошол жерде жатагандан анан тамак ашка көңүлдөн чыгарып жеткиде же бирөө спонсор болуп бересиздерби? Аны билбейм. Жардам берсеңиздер мен барып бир сыйра тартып келишим мүмкүн. Болбосо мен тилекке каршы эртең августтун башында үйгө кетип атам. Буюрса өзүм кайра Бишкекке барамын, айылга барамын. Дальше ошол жакта өзүмдүн пландарым бар. Аны менен дагы силерге жакында буюрса бөлүшөмүн. Пока ушундай жаңылыктар достор. Буну бийликке жеткирели достор. Бийликтегилер көрсүн, бөлүшүңүздөр. Оңрулду достор. Эң сөзүн кыскасы бизде ошо посредниктерген бийигирээк турган баягы бизде жанагы айтып кетпедиби? Блогерлер Эртай Сафари менен ким айтты жанагы Улукбек Карыбек уулу деген биздеги активный азыр өтө популярдуу болуп аткан блогерлердин эл тарапта элдин көйгөйүнө чечип аткан блогерлер баягы Азамат Исмаилов деген ички иштер министрлиги баягы ГАИ тараптан ошол адам карап берсе жакшы болот эле деп айтып атат да. Ошол адам гана той үстүнө каршы чыгып атат депчи. Негизи мисалы каршы чыгып атса, буякта неге Владивостоктон машиналар кирип атат? Кирип сонунда бизге келет. Анда общий эле жаап салсын анда. Оңрулдууларды баягы фитна, российский номерден машиналар кирип атпайбы? Оңрулдучу аларды эле жапсын анда. Акчасы бар, бир гана акчасы бар адам гана кылып атат да. Мисалы азыр до сих пор деле Армения, Абхазиянын левый жагы менен тралга жүктөп кетип атат. Мен тралдагы байкелер менен да сүйлөштүм да. Кандай болуп атат? Мен Абхазский номерден бир машинаны алсам, кантип алып киресиз деп сурасам, айтты, эгер кааласаң мен точно айта албаймын, бир 100 миңге чейин, 100 миңден дагы выше болот, кичине левый сумма берсең жеткирип беребиз деди. Бир эле киши эмес, бир 2-3 трал айдагандар. Эми аны доказать этип бер десеңиздер, мен бир күн сурап деле берем да. Ошондой достор. Андан көрө кыйналып, бияктан алыстан алып келгенден көрө өзүдө ачып